Саламатсыңарбы Facebooktун колдонуучулары, кандай жатасыздар, жакшысыздарбы? Мен бүгүнкү жумушчу топтун кыскача жумушу тууралуу айтып берип коеюн дедим элем. Кандай окуялар менен коштолду. Мен аябай бир жагымсыз окуя болду да бүгүнчү. Сиздер билгендей, жалпы Конституциялык кеңешме 3 жумушчу топко бөлүндү. Жөн эле чача пача деп базар вокзал кыла бербей, жумушчу топ 3-өө бөлүндү. Каалоочулар ошо 3 секцияга бөлүнүп тарады. Эң биринчиси бул конституциялык түзүлүш, экинчиси адам укуктары, үчүнчүсү мамлекеттик органдар. Негизи Конституциянын бүт жалпы бөлүктөрү боюнча ушул 3 жумушчу топ түзүлдү. Ичара ар бир маселени добуш аркылуу чечишет. Ар бир беренени дыкаттык менен изилдешип, эксперттерди чакырып, жөнөкөй жарандар келип өз пикирлерин айтып, анан ошонун жыйынтыгында чечим кабыл алышат. Анан бүгүн биз биринчи жумушчу топ өз ишин алып барып атканда көптөгөн жөнөкөй жарандар келип, өзүнүн сунуштарын, пикирлерин айтып кетти. Өкүндүргөн бир нерсе, ушул жөнөкөй ниети таза, жакшы ой менен келген, жаңыланууну каалаган жарандардын арасында тилекке каршы, менин жеке пикирим боюнча, жалданма, акчага жалданган атайын провокаторлор дагы кирип атат да. Бүгүн бир киши келди. Кыйкырып эле ошол жерден сөгүнүп, сагынып, ал сөздөрдү мен эми айтпай эле коеюн. Кыргыз тилинде кандай эң жаман сөздөр болсо ошолорду айтып, камерага, публикага ойноп, будуңчаң чыгарганга аракет кылды да. Мен ойлойт элем, мындай провокаторлордун киришине жол бербешибиз керек. Экинчиден, антип сөгүнүп сагынганга эч кимдин укугу жок. Сен аксакал болосуңбу, же акшакал болосуңбу? Бирөөнүн аброюна шек келтиргенге эч кимдин укугу жок. Мен эми аттарын атабай эле коеюн, кайсы жумушчу топтун мүчөлөрүнө ошентип кыйкырынып атырылды. Бардыгын өлтүрүш керек дейт. Өлүм жазасын киргизиш керек дейт. Жеткен чектеги провокатор экен да. Андыктан мен ойлойт элем, мүмкүн болушунча биздин эшик ачык, жеке мен дагы позициям ушундай, максималдуу түрдө ачык болушубуз керек. Эми бул такыр изилдеп чыгыш кыйын экен да провокаторлорчу. Аларды киргизбей койсоң кыйкырып чыгат. Анакей киргизбей койду, эшиктери жабык экен деп. А киргизсең жанагындай оозуна агыт кирип карайып чыгат экен. Мен түшүнөм, эми болот го, киши мас болуп калып, сөгүнүп, сагынып, өзүн алып жүрөт. Анан кийин чоң эле улгайган аксакал экен. Аксакал деп деле айтпайсың. Бир-эки медаль тагып алыптыр, бир 50 жаштын тегерегиндегидей да. Анан кийин эң таң калыштуу нерсе, мен революция кылдым дейт. Мен революциянын арасында жүрдүм дейт. Революция кылган балдарды биз көрүп эле жүрбөйбүзбү? Эч кандай мактануу сезими жок. Жөнөкөй эле тымпыйып жүрүшөт го. Эгерде ошол революцияга катышкан болсок, биз мекен үчүн катыштык деп. Аны милдет кылбайлы. Ал еще бир Кудай билет, ал революцияга катышканбы, катышкан эмеспи. Ошончу мен ойлойт элем, ушундай улуу мун кайра үлгү болуштун ордуна жанантип маргинал, такыр мыйзамды сактабаган, этика дегенден түшүнүгү жок кантип анан бизге үлгү болуп берет? Сөгүнсөң өзүңдүн үйүңдүн ичинде сөгүн, жеке досторуң арасында кандайдыр бир чектен чыкпай. Болот да, эми кишибиз да бардыгыбыз. Анан ал жерде камералар тартып атат, провокация кылган туура эмес да андайчы. Тем более сөккөнгө бул жогорку кеңеш эмес. Бул жерде 5 жыл отуруп, бюджетти тартып, тендерлерди жеп ичкен кишилер отурган жери жок ал жердечи. Бул жерде болгону консультативдик совещательный орган, конституция жазуу боюнча. Эч ким бир тыйын акча албайт. Өз ыктыяры менен барып ушул мамлекеттин түптөлүшүнө, жакшы өнүгүшүнө салымым кошоюн дегендер бар. Арасында бар кээ бир мүчөлөр, мен жактырбайм. Ачык элечи,
жүжүр илгерки саясатчылар көрсөң кускун келет. Бирок маданият деген нерсе болуш керек да. Өзүңдү шер ойлосоң башканы эр ойло дейт. Андан көрө идеянын тегерегинде талкуу жүргүзөйлү. Ошентип бир жагымсыз окуя менен бөлүшүп коеюн дедим элем. Бирок мен өз оюмду ачык эле билдирдим, айттым. Мындай жүжүр аксакалдарга жол бербешибиз керек. Көчө түшүнүктөр бүгүнкү күндө кантип конституция жазылыш керегин диктовать этпеши керек. Баардыгын акыл калчап, туура чечим чыгаруу аркылуу гана Кыргызстандын элинин керегине жарай турган конституция жазылышы керек. Ошондой пикирлер менен бөлүнүп турайын дедим. Эми бул дагы бир кызыктуу процесстин бири да. Ошондой провокаторлор дагы келет экен. Сүйлөгөн тим эле кооз, укмуш. Эки сөздүн биринен эл түшпөйт. Бирок укмуш дагы сөгүнөт. Энең деген сөзү бул эң жумшак эле. Ал жерде кыз келиндер отурат. Эч кимди көзгө илбейт. Ошондой. Эми мен дагы жалпы Facebook'тагы колдонуучулар личкага да кат жазып суранып атат, мындай түз эфирге чыгып тур, жумуш кандай болуп атат, ачык чагылдырып тур деп. Мен жашыра турган эчтекем жок. Мен чыгып турам. Болгону телефондун батарейкасы көп убакытка мындай жооп бербей атат да, түз эфирде болгонгочу. Ошон үчүн эң маанилүү керектүү жерлеринде чыгып турам. Анан түз эфирде мурда мен көп колдонуп чыгып көргөн эмесмин да. Ошон үчүн айрым жерлерде анча каталарды кетирип турам. Ошону туура кабыл алып, жаман көрбөй тургула деп айтат элем да. Ошол анда жакшы туруңуздар, саламатта туруңуздар, оорубагыла, бар болгула.